$5000 тапкандан кийин ошондо көзүм жетти да. Значит, бул жактан акча таба турган жолу бар экен деп. Негизи мен тренингке кирип атканда плюска чыгамбы, чыкпайм деген суроо болгон да. Анан кийин коркуу болгон. Реально эле бул акчабы депчи. Ошол $10,000 жетиш үчүн мен сизге кайра разборго келдим да. Туура. $6000 плюска чыкты. $6000. Если 2025 сен $10,000 таза тапкың келсе да бир жылда, мен сунуштабак, бул түшкөн пайдаларың оборот полный киргизесиң да. Торговляда кандай кылсаң болот? Сен ушул капиталыңын $2,500 дысага бер. Потому что сен дысаны уже профессионал болуп калдың да. Сен $2,500 5 монетага бөлөсүң. Сөз түрдө 1 монетага вложение кетпейт. Эми ол $10,000 бир жылда кала турган болсо, бунун $5,000 объемго базарга бересиң, содага. $5,000 алып чыгып кетесиң, содага аралаштырбайсың. Жыл сайын көтөрүлүп туруш керек 1%. $1000 менен жыл сайын базарга берген эмесин. $10,000 табам деп. Чоң рахмат, Айдайжа. Жакшы бир отзывдар менен, ийгиликтер менен буюрса сиз менен бөлүшөм. Хорошо. Күтөбүз анда.